Арген, сен бир минусун айтайынбы? Барып кыз узатуу болуп алып келебиз. Чоң тойду кийин кылабыз. Жылдыз орус менен оруп баштагандай көрүнөт. Келин гана депчи. Анын көбөлдөр түшүнбөй эле сен тормуз как биздики турецкий бир кино болуп кетти десек болот да. Бир ошо атайлап кантип коеюн мисалы, например, өзүң барып машинаны жаңтар жүрбөйсүң, таңтар жүрбөйсүң. Сүйүүнүн күчү керемет экен. Эмнеге кызды ыйлатасың? Анан эмне анын паникага болчат дейм да. Азыркы учурда интернет тармактан эле акча таап атам. Кандай бир жаман нерсе кылган жокпуз. Бир комнатада ошо төртөөбүз болдук. Бизде азыр нике жок болсо, негизи калып калган бизден туура эмес. Ырдап берди болбойт бул жерде. Азыр уже YouTube каналыбыздын катталуучулары, Жылдыз Тайм рубрикасы кайрадан дагы да болсо сиздер менен. Бүгүн дагы жакшы бир коногубуз бар. Көпчүлүктүн кызыгуусун арттырган, азыркы учурда жаштардын арасында өзүнчө бир популярдуулукту жаратып жаткан биздин эң мыкты мырзалардын бири Арген мырза конокто. Ассаламу алейкум, жакшы, рахмат, өзүңүз кандайсыздар? Кош келдиңиз. Кош келдик. Кандай келдиңиз? Кайкада. Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда эле болуп калдыңыз го, ошол боюнча. Ооба, негизи Казакстандан кече келдим. Кече келип Бишкекке келгениме мага бир ай болуп калыптыр. Сагынып кеттим Бишкекте. Казакстан ортосунда эми мындай айтканда, көнүп эле калдым десем болот. Өтүп барасың, күйөө бала, калайсың, амансыңбы деп калат да, казак баалар деле. Кыргызстанга келип атсам, келин гана депчи, ушуну сурап атышат буюрса. Келин гана? Келин кайсы бери десең? Келин гана, Алматыда келин. Качан алып келесиз? Качан алып келем? Буюрса 2-3 айда. Мен сизге айттым го бирде, жазда буюрса той деген го. Скоро может. Той дегенде кандай? Просто барып кыз узатуу болуп алып келебиз. Чоң тойду кийин кылабыз. Эмне үчүн убагында кыласыз? Эмне үчүн убагында? Шарт жокпу? Жок, шарт эле эмес. Биз азыр жөн эле кыргызча айтканда сөйкө салып коебуз и всё. Сөйкө салып эле болот да. Беки азыр көпчүлүк эле ушул Арген ал жака барып атат, күттүрүп атып бардыңыз казак туугандарыңызды. Анан сизди ушу бир ай күтүштү. Аружан да аябай кыйын кыз экен, сөзүнө турган, мыкты кыз. Аябай күтүштү. Барганда кандай кабыл алышты? Барганда өзүңүз барганда өзүнчө мындай бир четинен эме болдум, мындай күттүрүп койдумбу деп, анан экинчи четинен бир жакшы сезим болду, анткени күтүп алда сагынтыр, мен да сагындым дегендей, как биздики турецкий бир кино болуп кетти десек болот да, бир жакшы экен, бирок негизи күттүрүп барганда элечи, сыйың менен дегендей, сагынып, негизи жакшы эле, жакшы эле. Атайын пландаштырдыңарбы? Атайын бир ай күттүрүп барайын деп. Жок, атайын планым жок. Негизи мен башында айткам, кеткенде деле урушкандан кийин айткам, мен жакында Москвага кетем деп айткам ага. Кийин бир түшүнбөстүк болуп, экөөбүз урушуп кеткенбиз, урушуп эки жолго кеткенбиз. Эки жолго кеткенден кийин Москвага кеттим сразу эле. Москвага кетип, негизи планда 2 ай болчу, бирок менин ишим бир айга жетпей эле бүттү. Ал жака 20 күн ичинде бардым. 15 күн жумуштарымды бүтүрдүм, 5 күн Кыргызстанга келдим айылга. Өзүм мекеним, Жалал-Абадка бардым. Жалал-Абадка барып, айылдагылар дагы эмне урушат, эмнеге кызды ыйлатасың? Сен деген бет жок, ана мына көбүклөр колдоду, тура эле кылдың депчи. Бирок кайра Кудайдын эмеси менен кайра бардым, жооп, кайра биздин, может тагдыр экен да, бул эле биздин айтканда болбойт экен. Всё, барбайын деп келгем негизи. Бирок сүйүүнүн күчү керемет экен десең. Жок, чын эле негизи мен ойлогом. Жок, негизи ойлогом да мен сүйүү жок болсо керек деп айткан болом. Мага бир сүйүү келеби депчи. Десем келет деген, бирок ошо по-моему сүйүү келди окшойт. Көзүмө негизи билинип табам да, катты сүйүүгө мас болгон, же билинбей табам. Сүйүүгө мас болгондой же болбосо мындай жылдыз орус менен оруп баштагандай көрүнөт. Мен кеттим да. Урматтуу соода тармагына кызыгып жүргөндөр жана соода менен алектенип жаткан жарандар. Сиздер үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүк. Азыркы учурда Бишкек шаарында Wildberries курсу ачылды. Wildberries курстун баасы болгону 5500 сом.
Сабактар офлайн форматта өткөрүлөт. Нөлдөн баштап үйрөтөбүз. Маалымат алуу үчүн байланыш телефондор төмөндө жазып коебуз, ошол жактан байланышсаңыздар болот. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз, орундар чектелүү. Келечек онлайн соодада. Жок, ой мен каяктагы жылдыз оорусу менен ооруйм. Жок, мен жылдыз оорусу менен оорубай эле. Антип айтпай калачы да. Туу. Жашыңда кандай өзгөрүп атат? Жашоом вообще өзгөрдү менде. Өзгөрүлдү деген. Өзгөрүлдү. Канча пайыз? Биринчи эле мен ошо айтып кетейин, мен деген камерага вообще негизи жок болчумун. Биринчи эле ошо камерага үйрөндүм десем болот. Анын көп элдер түшүнбөй эле сен тормуз бир сөздү эптей албайсың деп. Мен деген негизи камерага вообще алыс бала болчумун. Биринчи эле да. Азыр мынакей бирок көнүп калдым бираз, негизи бираз көнүп калдым бираз болсо да. Ооба. Көнүп калдым десем болот. Жашоомдо өзгөрдү дегенде кандай? Биринчи эле өзүмдү өзгөрдүм, жанымда адамдар да өзгөрдү. Мен айтат элем, адам өзгөрбөйт деп, адам өзгөрөт экен эже. Адам өзгөрбөйт үчүн адам өзгөрдү, жанымдагылар да өзгөрдү. Мисалы, досторум, тааныштарым бир калыпта мындай турбайт экен да. Кээкелер болот экен, досум деп туруп, көрө албагандар болот экен. Канча достор менен уруштум ушул нерсени мененчи. Бирок ошонсо деле по-любому айтат го, жанагынтип бирге окуп жүргөн досторунга эч ким жетпейт деген сөз негизи туура экен да. Дагы эле мени колдогон, чогуу окуп жүргөн классташ айылдагы досторум чалып турат, колдоп турат. Ошондо түшүнүп Биринчиден, Биринчиден. Экинчиден апамдар да өзгөрдү. Ата-энем, что мен чоңойгонун билип алам. Мурда мен негизи үйдүн эркесимин да. Эркелигимди койдум десем болот. Эркелүү жашоого бир жакшы чоң адам сыяктуу бир өзгөрүп атат жашоого деген. Ошо негизи баары эле өзгөрүп атат. Жакшы. Ата-энем деп калдың мынакей айылга дагы барып жүрүп келдиң да. Негизи ата-энелер балага эч качан жамандык каалабайт. Азыркы учурда жасап аткан жумушуңа, азыркы жасап аткан аракетиңе ата-энеңдин көз карашы кандай болот? Атаныкын сурайлычы биринчи. Негизи өткөндө айтат элем го, жана бир аз каршы болуп аткан деп, бирок алдына барып алардын жообун алдым десем болот. Бирок жооп берген эле жок, жана унчуккан жок болчу. Кийин Казакстанга баргандан кийин мага чалды, кандайсың, аружан кандай? Значит, алар деле макулдугун берди го дейм, бирок эчтеке деген жок. Аружан сурады, жакшы ана мына деген сыяктуу. Жакшы дедим. Атам унчукпайт болду, кечээ күнү чалып, качан эми той деп калды го. Анан, значит, ага деле жакты деп. Бул караганда бирок азыр мен бир аз окууман калып кеттим да. Окуумдан калып кетти. Көп сурап атат, өзү сен окуйсуңбу өзү депчи, аяктасың, мыяктасың деп. Негизи эле бизде карантин болчу. Азыр бизде эми ачылды. Окуйм. Каякта окуйсуң? Авиационныйда окуйм. Жакшы. Анан азыр эми жан баккандын дагы бир жолу кичине контент жаратып алсаң, сеники жакшы экен, мисалы үчүн просмотрларды көрүп көрдүк, Азыркы учурда көбүнчө окуудан сырткары эмне менен алектенип атасың? Мен негизи мурда иштөөчүмүн Дордойдо. Азыр Дордойдо иштебей атам, анткени Кудай бар нерсени эмнеге пайдаланбайсың, реклама деген сыяктуу, реклама. Ошо азыркы учурда интернет тармактан эле акча таап атам. Жаланган ошол нерсе менен. Жаланган ошол нерседен, бирок азыр бир жакшы план бар, анткени бизде жакында бир чоң проект түштү мага. Айтпай эле коеюн пока. Жакшы эле бир таанымал режиссер мага чалып, өзүм эле айтып, анан бирок мен ага өзүм айтып көрдүм, давайчы Аружанды да кошуп көрбөйбүзбү деп мен өзүм айтып көрдүм. Биринчи өзүмө сунуш түштү, бирок мен аларга айтып көрдүм, ошо Аружанды да кошсо кандай болот деген сыяктуу айтып көрсөм. Кинобу же клип? Кино. Кино. Чоң кино экен. Ошого айтып көрсөм, бир аз ойлонуп көрөлү деди. Бир айдын ичинде ошол кино тартылып калат. Буга чейин негизи клиптерге тартылып жүргөн. Клиптерге тартылган, бирок кино тартылып көргөн эмесмин. Бул да болсо чоң ачылыш, Чоң ачылыш. Анан көп айтып атпайбы, сен ошо өзүң немең өстүргөнгө барыпсың депчи. Жок, мен негизи өзүңдүн аудиторияңды чогултканга бардың деп. Жок, мен если андайга кызыккан болсом, өзүм деле кызыгып тартмакмын, бат-баттан эле. Просто азыр ушундай мага бир жакшы бир возможность берип атканда эмнеге тартылбаска, чынбы? Ошо чоң гана махабатымды издеп баргам ал жака мен. Ошо чоң махабатыңдын жакындары менен тааныша алдыңбы? Анткени ал жактан эми биздин көпчүлүк катталуучуларыбыздын арасында бир убакта көрбөгөндөр да бар болушу мүмкүн,
Аружандын ата энеси менен, жакындары менен таанышканбы? Апасы менен таанышмын, тайнеси менен таанышмын. Таанышканда кандай, только через телефон аркылуу таанышабыз. Сүйлөшүп турабыз. Үйүнө барып жолуккан жокмун. Жакында эле атаң Аружанга айттым, негизи атаң кандай киши десем, сразу эле туптур деп туруп эле сразу чалды. Папа Аргенс менен таанышкың атат деп. Мен ойлогон эмесмин, сразу эле чалып турбайт депчи. Анан папасы башка жакта кетип калды, өзүнүн бир иши боюнча башка областка кетип калды. Ал келгенде мен Бишкекке келе бердим, ошентип атасы менен жолуккан жокмун. Ошо апасы менен таанышмын, тайнеси менен, сестренкасы менен таанышмын. Чалып кандайсыз жезе деп мага да жазып турат, эмесе. Уже эки жак таанышып, жакшы эле болуп калган экен, Бирок меникилерден эч ким менен тааныштырган жокмун Аружанды. Эмнеге тааныштырбай атасың? Ушу балдарга таң калдым, өздөрү кыйын болуп, баары менен таанышып, бүт жагын көрөт да, анан кийин өздөрүнө келгенде. Ошо негизи планда мындай да. Апам Бишкекке чакырып, Аружан Бишкекке алып келип, тааныштырайын дегем. Через телефон эмес, живой тааныштырайын дедим. Баягыда да алып келгенде бир ызы-чуу болдуңар окшойт, анан барып неге жооп салбайсың деп, кече күнү мисалы үчүн бир күн калды деп, анда дагы ызы-чуу болду. Негизи эле ушул казак бир туугандарыбыздан деле мындай айтканын туура деп кабыл алсак болот. Ким эле өзүнүн кызын башка бирөөгө аларга мен туура эмес деген жокмун. Бир четинен өзүмдүн эмемди эле мойнума алдым. Бир четинен деле биз деле туура, бирок ал жерде биз эч кандай жаман нерсе кылган жокпуз. Бир комнатада ошо төртөөбүз болдук, тойлодук. Дидар менен Айгерим жакында той болуп атат. Ошого барып сүйлөшүп, анан өзүбүз да эртеси күнү ыр айтат болчук. Ошондон жаттап келдик, аябай эч кандай жаман нерсе болгон жок. Анан эмне паника кылып атышат дейм да. Бирок ал аркылуу эмеде туура, негизи бир четинен анткени программанын жүрүшү ушундайбы? Жок, андай эмес. Мен кыргыз болгондон кийин неге түнөйт деген негизи деги эле кыргыз эмес, негизи туура эмес го дейм, бизге деле калып калган, бизде азыр нике жок болсо, негизи калып калган бир четинен туура эмес. Негизи эле да ошол программанын жүрүшүн көрүп атсак, аябай ызы-чуу боло беришкен да, эки-экиден урушуп, ушундай. Программадан кийинки эмеңер эмне болот? Жок, мен эч ким менен ал жерде урушкан жокмун. Кече жакында эле бир бала менен бир аз сөзгө келишпей калдым, бирок кийин мага келди. Арген баурум, кечирим сурайм, бир аз паникага алдырып кеттим деп сурады. Антип эфирден сырткары эч менен урушкан жокмун. Эфирде деле биринчи жолу ошондо уруштум. Достугуң дагы да болсо артып атат окшойт ал жактагы балдар менен. Урматтуу соода тармагына кызыгып жүргөндөр жана соода менен алектенип жаткан жарандар, сиздер үчүн өтө сонун мүмкүнчүлүк. Азыркы учурда Бишкек шаарында Wildberries курсу ачылды. Wildberries курстун баасы болгону 5500 сом. Сабактар офлайн форматта өткөрүлөт. Нөлдөн баштап үйрөтөбүз. Маалымат алуу үчүн байланыш телефондор төмөндө жазып коебуз, ошол жактан байланышсаңыздар болот. Мүмкүнчүлүктү колдон чарбаңыз. Орундар чектелүү. Келечек онлайн соодада. Негизи сөз бар го, казак кыргыз бир тууган деген сөз негизи жөн айтылбайт экен. Чындыгында барсам ушунчалык сүйлөйт, Арген деп баардыгы, Арген баурум деп даже мындай билбейм, мен үчүн бир аз эме болот да, мындай сонун нерсе болот, анткени аларда айтам, Кыргызстанга баргыла, ана мына деген сыяктуу. Ошо казакстандык досторума чоң рахмат. Биринчи очередь эле Бекиш досума, Бекиш деген менин бир дос балам бар. Бекишке чоң рахмат, анткени ошонун атынан ошол жакка бардым, көп адамдар менен тааныштым. Бирок азыркы учурда Бекиш менен связым жок. Себеп билбейм. Өзүм да таң калып атам. Mo жакында Алматыга бардым десем, кел деди, кийин жолуккан жокпуз. Азыр барганы кимдин жанагы Дидардын үйүндө болдум, Дидардын үйүндө болдум. Арген, сен бир минусуң айтайынбы? Сен тилиң бурулуп кеттир такыр элечи. Казакчага? Жок, бурулган жок. Жок, баары ушинтет, негизи Аружан бир аз кыргызча кошуп калган, мен бир аз казакча кошуп калган. Наоборот, жакшы эмеспи, эки элдин бирим деген, бекемде отабыз деген ниетте эле болуш керек негизи. Кыргызстанда биздин эфирде отурасың. Жок, мындай айтып атпаймынбы? Жок, мен казакча сүйлөгөн жокмун, кыргызча сүйлөп атам. Сүйлөп атпайсың кээде кошуп атпайсыңбы? Азыр эле айтпадыңбы? Баурум, анан тиги у деп. Жок, баурум дедим, мен жана казак бауырларым деп айттым. Жок, айтам го, Аружан бир аз кыргызча кошуп сүйлөйт, мен бир аз казакча сүйлөп кошуп көрүп атам, негизи. Бирок казакча сүйлөгөнүм жок. Жакшы ырды дагы айтасыңар, Ырдап берди обо жерде. Самара Каримова менен Нурлан Эстин чыгармасын казак кыргыз тилинде айтасыңар. Окшошту, кандай экен? Өзүңдү ал чырыйдан дагы сынап көрдүң.
бирок негизи ойлогом элдер бир аз сын айтып атты, бирок жок, наоборот баары эле колдоп, үнүң жакшы экен деген неме болду, бирок анан ырчыгондо болбу? жок, ырчыгоо болбойм, бирок ырдап деле көрө берем. Негизи бардык нерсени көргөн жакшы го, ырдап деле көрө берем, может дагы ырдап көрө турам. Демек бардык жактан өзүңдү сынап көрөсүң. Сынап көрмөм. Алдыдагы пландарың кандай? Алдыдагы пландарым азыркы учурда бир жакшы бир Кыргызстандын бир эң алдыңкы актерлорунун бири болгум келип атат. Негизи эле биз азыр кино жааты бир аз анча өнүккөн жок, эмне өнүгүп келе атат го. Окшош киного көрүп. Окшош көрүп атат. Ошолордун бир өзүнчө бир кино, өзүнчө бир тартым келип атат, тартылгым да келип атат дегендей. Если ал кинодон жаат чыкпаса, анда башка странага кетип эле калайынчы. Эмне кетесиң Кыргызстандан? Жок, негизи кеткенде кандай, мен негизи мурунтан эле башка өлкөгө барып, иште мындай көрөйүн деген ниет бар болчу. Мисалы, Париж, Америка ушундай ниетти да. Если жасаган ишим ошошпой аткан болсо, 1-2 жылга башка странага барып келем. Жакшы, демек алдыдагы пландар үйлөнүп алып кетесиң бирок. Үйлөнүп алып кетем. Жакшы. Анан эми Кыргызстанга келгенде анча-мынча биздин мырзаларга жолугуп атасың дейм, дос тамыр дегендей. Алардын пикирлери кандай болот? Мынтип сен ал жака барып, келип, каттап жүргөнүңө? Негизи мурда мага элдин пикири өтө бир катуу тиет болчу, мына элдин эмес, өзүмдүн жанымдагылардын ою. Бирок азыр мага баары бир. Там алба дегендер да болот. Сен башың иштебе, кээ бирөөлөр ал сен кыз жакшы көрүп калыптыр, сени сүйгөн адам сен бактылуу калат дегендер да болот. Мен бирок азыркы учурда только өзүм гана оюм менен иш кылам. Мурда чын айтайын, бир 2 ай мурун айтайын. 2 ай мурда мага бир ушинтип айткан болсо, мага прям катуу тийчү да, катуу тийип ойлонуп калчумун. Азыркы убакта эч качан оюмду өзгөртпөйм, только өзүм оюм менен гана иштейм дагы, өзүм оюм менен гана өзгөртө алам. Демек элдин ою менен эсептешпей калдыңыз? Жок. Башында ойлоо мага бир катуу тийчү. Мага эмне антейт, анан эмнеге антейт деп азыр уже Арген, анан азыр эми нак сенин кандай десем, жылдызың жанып турган учурда эл бар дегендей, сөз бар, көз бар дегендей. Көз тийдиги мен деле мурда ишенбөчүмүн, бирок акыркы күндө бир аз ишенип баштадым го дейм. Анткени 1 айдын ичинде эле мен 3 жолу кырсыкка учурадым. Анын көп эл түшүнбөй сен атайлап кылгандай көрдү. Ошо атайлап кантип кылайын, мисалы, например, өзүң барып машинаны жаңтар үрбөйсүң, таңтар үрбөйсүң. Ошо көз тийүү деген ишенип калдым акыркы күндөрү. Анткени бир жака барсам деле бир нерсе болуп калып атат да. Ошонун бир өзүм деле бирөөгө окумуш да керек, өзүм да бир намаз окусам да акыркы күндөрү. Намаз окусаң жана иштериң düşөт деп коет го, мисалы, окуп тазаланыш керек болуп атат. Тазаланыш керек болот. Жок, тазаланганда кандай мен желкемде бир жүк турат да, өзүм я чувствую да, бир нерсе турат. Мындай туруп калган бар го бир жерге калгандачы азыр. Мурда андай эмес болчумун, азыркы убакта бир негизи билинип атам, кыйналып аткандарым, көздөрүм шишип, жыргап эле жүргөндө болот да. Ошо да адам сыртынан эме да билинбейт да, мисалы, ошо азыр өзүм гана билем. Ошо көз тийди окшойт деп өзүм парлап кетейин да. Кудай сактасын андай нерседен. Эң башкысы ден соолук. Анан алдыдагы пландарың да аябай жакшы экен. Буюрса сени чоң бир тасмадан башка ролдон көрөт экенбиз ар жана чогуу биргеликте. Арген, рахмат чоң. Кыскача болсо дагы өзүңдүн болуп жаткан жаңылыктарың менен бөлүшө кеттиң. Өзүңө ден соолук каалайбыз. Чоң рахмат силерге дагы. Аман болуңуздар, оорубаңыздар. Биринчи эле азыр ден соолукко оорубаңыздар. Буюрса жакшы жаңылык болсо дагы кеп силерге айтып турабыз.